Мына ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири Шабданбек Кулуев агай. Мындан 25 жыл мурун атайын гимн үчүн сынак жарыяланып, 3 тур менен коштолгон сынакта 3 автордун ыры тандалып алынган. Анын бири Шабданбек Кулуев агай болгон. Гимн ушул маалеки жаңыдан өлкө азаттыкка чыкканда өлкөнүн гимни желеги анан герпи жөнүндө конкурс болгон. Ошо конкурс 1 жыл жүрдү. 91 жылдан башталды. 1 жыл жүрүп, ошого 360га жакын автор катышты. Анан да закрытый болду да баардыгы. Анан мен да жиберип ийген жазып туруп. Анан бул жогорку кеңеште мага кат барды. Ушул сиздин гимн жарады 3 кишиникин тандап алдык. Келип кетиңиздер. Анан келсек ошол анда символдорду кабыл алуу боюнча жогорку кеңештин алдында комиссиянын председатели Казат Акматов болуп жарамады. Анан анын секретары Жунушов Абдырасул деген. Анан келдик. Келгенде адегенде 56-ны тандап алды 350-ден. 56-дан кийин 14-тү тандап алды экинчи турда. 3-чү турда 3 кишиникин, меникин, анан Жалил Садыковдукун, анан бир Кочкорлук Чабан, Майназаров деген. Анан ошол жогорку кеңеште комиссия председатели кабыл алды, бизде Казат Акматов. Кана эмне кыласыңар, силердин гимн деметтик. Чогулуп жазасыңарбы, же болбосо башка жазасыңарбы деп калды. Анан отурган ошол эле үчөөбүз чогулуп жазалы. Жалил Садыков айтып калды, эми бөлүнгөндө жүрөбүзбү, кайра делесилер деп деди. Анан ошо бойдон үчөөбүз жазып калдык. Ал 45 жыл орто мектепте мугалим болуп эмгектенип, балдарга билим тарбия берүү менен алек болуп, натыйжада Кыргыз Республикасынын эл мугалими наамын алган. Мына элди ырдалып жүрөт. Жакшылыкта дайыма ушул гимнди угабыз. Чет өлкөгө барган жана биздин спортсмендер, коомдук ишмерлер мына ушул гимн менен биринчи болуп самолеттен трампынан түшөт. Анан кайсы кыргыз баласы мында жеңишке болсо, дүйнөлүк жеңишке болсо, биринчи желек көтөрүлүп, анан гимн ырдалат. Эми менин каалаганым ушул гимн ак жолтой болсо, элге кызмат кылсын. Анан мына 25 жыл болду, 25 жыл жарым кылым, чейрек кылым тас. Ошондо менен ырдалып келатат. Эми ар кандай пикирлер айтылды, бирок пикирлердин эмесинде элдин көпчүлүгү ушул гимнге кошту, анткен себеби бүт баардык талаптарына жооп берет, баардыгы камтылган. Өзү катышкан иш-чараларда гимн аткарылып калса, колду көкүрөккө алып, гимн жаңырып баштаганда толкунданам дейт. Ошондой эле Жалил Садыковдой улуу талант менен гимндин сөзүн бирге жазып, аны менен калемдеш болуп калганына кубанат. Эң незгиси 25 жылдан бери бул гимн элге сиңип, бешиктеги баладан тартып ырдап, жаттап баштаган биринчи ыр экенине кубанат. Эми сесим деген албетте ошо мындай толкунданасың. Өзүңдүн баягы жазган нерсе канаттанасың. Анан иштен ойлоп турасың, ушинтип гимн түбөлүк болсун. Кыргыздын олекли эркиндиги, азаттыгы дайыма бар болуп, өлкө тесинен оңолуп, жолго түшүп дегендей, элге кызмат кылсын деген тилек пайда болот. Анан албетте толкунданасың. Кээде баягы көздөн жаштар чыгып кетет. Себеби бул кубанычтын көз жашы. Негизинде бул эмгек үчүн авторлор калем акысына 37 000 сомдон алышкан. Бирок алар үчүн канча бербесин айырмасы жок эле. Мамлекеттик гимнди жазуу эли алар үчүн чоң сыймык болчу. А бирок ошол мезгилде жада калса азыркы күндө да сын айтып, капталдан чыккандар болбой койгон жок дейт. Гонорар келиштеринде жок болчу. Биз асылы алып калдык. Эми ага биз эметпейбиз. Анан презентациясы өттү. Президент абдан жакшы өттү эмеси менен да. 37 000 сомдон акча берди ал кезде. Ар бирибизге бөлүп алдык. 250 000 сом караптыр. Ошону бөлүп берди. Ал 37 000 сом деген ал акча өзү ал кезде кичинекей акча болчу. Ал кезде баягы эменин баары кымбатталып кеткен. Бирок ал кеп анда эмес. Кеп ошол жана элдин арасына сигип кетиши, анан гимндин аткарылып жүрүшү
meni daima автор катарында кубантат. Анан эми кээде бир баягы капталдан чыгып көрө албаштардын чөчүнүп калабыз. Бирок мага деле көнүп калдык. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992 жылдын 18 декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү Жалил Садыковдуку жана Шабданбек Кулоевдуку, музыкасы Насыр Давлесовдуку жана Калый Молдобасановдуку. Айпер Адамкулова, Гүлчөрө Казымкулов, Ньо ТВ, Таңманай.